Эльвира, мына элин ойлогон лидер элимдеп күнү түнү иштеп жатат. 3 күн эле болду. Ар кайсы сөздү жазбай колдоп президент кылып алсак, эмки шайлоодо да элибиздин бардык көйгөйүн чечип, өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөт деп ишенем. Менин максатым өлкөгө акыйкаттыкты орнотуу жана коррупция менен ачык күрөшүү. Мындан ары коррупцияга каршы күрөшүү саясий оппоненттерди жок кылуучу курал катары колдонулбайт. Эгер кимдир бирөө коррупцияга аралашса, ал кандай гана саясий адам болбосун сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Коррупцияга каршы күрөш бул түрмөлөрдү толтуруу эмес, укук коргоо органдарынын уруксат берүүчүлүгү дагы эмес. Коррупция менен күрөшүү бул баарына бирдей иштеген так, жөнөкөй жана аткарылуучу мыйзам, дейт премьер-министр Садыр Жапаров өз сөзүндө. Өткүрбек Рахманов: бул фото цитата мындан 40 жума мурун жасалган болчу. Ал күндөрү Камчыбек Кыдыршаевич бийликтин эч кайсыл бутагында эмес, бирок адатынча элдин кызматында жүргөн кез. Эл ичиндеги ар бир көйгөйдү толук бойдон билип, чечүүгө колунан келишинче аракет кылып, туура эмес иштерди көрүп ачууланып, колумда бийлигим болгондо мындай кылат элем, бул маселени мынтип чечет элем, тиги маселени мындай кылып жолго салат элем деп айтканына көп жолу күбө болдум. Кудайым буйруса мага бийликти элим берет. Ошондо мамлекет үчүн кандай иштеш керек экенин үлгү кылып көрсөтөмүн деп ишенимдүү айтып келди. Мына эми айтылгандай эле Кудай колдоп, касиеттүү кыргыз элин колдоп, колуна өтө маанилүү чоң бийлик берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы катары 2 күн иштебей атып, эң ириделген сотко чейинки өндүрүш иштерин баштап, өлкөдөгү жемкорлукка, криминалдык чөйрөнүн өкүлдөрүнө катуу согуш жарыялады. Жыйынтыкты көп күттүрбөй эле көрсөтөмүн деп ишенимдүү аракетин баштады. Камчыбек Кыдыршаевич мамлекетке, элге ак тилден чындап кызмат кылуу кандай болушу керектигин башкаларга үлгү кылып көрсөтүп, өлкөбүздө адилеттүүлүктү, коопсуздукту, таза, акыйкаттыкты калыбына келтирип беришине шек жок. Айткан сөзүнүн баарынын үстүнөн чыгып келе жатат. Садыр Жапаров досумду жаңы жылга чейин эркиндикке чыгарып, элге кызмат кылдырабыз деди. Ал тилекте орундалганын көрүп турабыз. Демек алдыда дагы бүт айтылган сөздөрү Кудай буйруса ишке ашат деп ишенебиз. Элибиз колдоп, кубаттап турса баары жакшы болот. Марлен Маматалиев: тизмеде биринчилерден болуу үчүн айрымдар 500 000, 1 миллион доллар беришти. Эч ким өз ыктыяры менен форма 2 тапшырбайт. Бул коррупциялык схеманын негизи. Бул тууралуу депутат Марлен Маматалиев билдирди. Ал өз сөзүндө ошондой эле акыркы шайлоолордо бардык партиялар жаштарды өз катарына алууга аракет кылгандыгын белгиледи. Тилекке каршы жаштар ар кандай партияларда чачырап кетишти. Мен да алардын арасында болчумун. Мага ар кандай партиялардан сунуштар келип жатты. Бирок өтпөй калуу бар эле. Мындан тышкары акча маселеси дагы бар. Тизмеде биринчилерден болуу үчүн айрымдар 500 000, 1 миллион доллар беришти, деди Маматалиев. Ошондой эле ал шайлоо босогосу жөнүндө айтты. Анын пикири боюнча эң жакшы вариант босогосу 3%га гана түшүрүү. Кошумчалай кетсек, ал агитаторлордун эмгек акысын белгилөөнү сунуш кылды. Биз агитаторлордун санын чексиз топтодук жана аларга айлык катары төлөп бердик. Биздин Бишкекте 12 000 агитатор болгон. Алардын бардыгы эмгек акы алышкан. Анын санын чектеп койсок туура болот. Анткени кээ бир партиялар азыраак берди. Биз 20-25 000 сом төлөдүк, деди Маматалиев. Бул Акназар Ньюс чекиткейи. Ибраим Нуракун уулу: 4-октябрдагы шайлоодо Алтынбек Сулаймановдун сулуу десе сулуу, акылдуу десе акылдуу жаштары өтпөй калбадыбы? Жогорку кеңештин кызматынан кеткен басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу Facebook социалдык тармагындагы өзүнүн баракчасына 18 октябрда жаңы пост жарыялады. Анда ал 4-октябрдагы шайлоо тууралуу өз ой пикири менен бөлүштү. Бүгүн Кудрет Тайчабаров инимдин парламентке алдыңкы жаштарды алып келүү үчүн байлардын бири, аларды колдошу керек деген пикирин окуп калдым. Бирок 4-октябрдагы шайлоодо Алтынбек Сулаймановдун сулуу десе сулуу, акылдуу десе акылдуу жаштары өтпөй калбадыбы? Анда дагы не кылуу керек? Проблеманын баары акча менен кошоматчылардын армиясында болуп жаткансыйт. Бул жолу Мекенчил, Ыйман Нуру, Республика, Чоң Казат партиялары бийлик партиясы деп саналып, акчалуулар, кошоматчы агитаторлору менен чогуу ушул тарапка ооп кетчүдөй болуп турат. Бизнесменге жаштардын, илим билимдүү, адискөйлөрдүн кереги жок. Бийликтин көлөкөсүндө жүрүү жетиштүү.
30 жыл бою ушундай болуп келген. Орустар айтмакчы бийлик кто не с нами, тот против нас деген принципти карманып келет. Ошондо не болот? 20 декабрда кайрадан добуш сатып алуулар, кайрадан нааразычылыктар, кайрадан революция. Бул коркунучту алдын алууга форма 2 босого пайызды төмөндөтүү, күрөөнү азайтуу жетиштүү эместей. Баамымда добушту сатып алууну да токтотуу керек. Кантип? Кур дегенде ушул жолу партияларга жерлерде агитатор дегендерди жалдоого тыюу салып, жалаң радио, ТВ, социалдык түйүн аркылуу реклама дебаттарга басым жасаса, эл өзү тандап алар беле. Ким канча берди, кандай машина айдап келди, кандай ат минди, кандай калпак кийди, каяктын кулуну же тукуму деген суроолорду токтотуп, шайлоочуларыбызга депутаттыкка талапкерлердин мээсинин ичиндеги затты көрсөтүш керек болуп турат. Билимдүү жаштарга акча чыгарбай эле, аламан жарыштан акыл эстин күчү менен утуп келүү шартын байлар эмес, мамлекет, азыркы Садыр Жапаровдун бийлиги, парламент түзүп бериши керек эмеспи? Шайлоону, добуштарды самсыз саткандай эле сатып алып, көнүгүп алган байлар, кошоматчылар жана алардын 10 000 деген агитаторлору бузду. Ушуну оздуктай албаганы үчүн экс-президент Сооронбай Жээнбеков муштум жеди, деди Ибраим Нуракун уулу. Булак Кыргыз Today Чекит.org. Абдрахматова Жапаровдон БШКнын мүчөлөрүн кызматтан кетирүүсүн талап кылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылды. Ал өз кайрылуусунда БШКнын мүчөлөрүн кызматтан кетирүүнү талап кылды. Алар Нуржан Шайылдабекова, Алмаз Асаналиев, Бакчар Кадыров жана Гүлнара Батырова. Анын себебин Абдрахматова айрым мүчөлөр саясий оюндарга катышып жатканы менен байланыштырды. Кыргызстандагы 3-чү толкун ушул шайлоонун ыплас өткөнү үчүн болду. Ага түздөн түз Боршайком жоопкерчиликтүү, бирок дагы деле жоопкерчиликти сезбей, эски саясатчылар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат, дейт Абдрахматова, саясий соодалашы болуп жатканын айтып. Баягы эле эски саясатчылар Боршайкомду кетиргиси келбей, алардын кызматта калуусуна кепилдик берип, эртеңки шайлоодо кайра эле ыплас жол менен келгиси келип атат. Буларды кызматтан албаса, эртең эң чоң 2 парламенттик анан президенттик шайлоо турат. Мамлекеттүүлүктү жок кылганга чейин алып барышы мүмкүн. Кечээ көрдүк, казанчынын өз эрке кулагын кайдан чыгарат болуп, мыйзамды каалагандай колдонбодубу? Өткөн президенттик шайлоодо дагы ушундай кылышты. БШК тарабынан толтура мыйзам бузуулар болгон, керек болсо кылмыш ишин козгосо болот. Бирок ошентсе дагы биз акпыз, биз мыйзамдуу таза иштейбиз деп жатышат. Уят. Ошондой эле ушул аптада БШКнын мүчөлүгүнөн кетүү тууралуу жазган арызындагы саясий оюндар башталганынан улам ошондой кадамга барганын айтат. Ал президенттин квотасы менен кызматта олтурган комиссиянын 4 мүчөсүн кызматтан алууну Сооронбай Жээнбеков отставкага кете электе айтып кайрылган. Бирок жооп болбогондуктан президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылганын кошумчалады. Эске салсак, Атыр Абдрахматова борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары бир катар мыйзам бузууларды, кемчиликтерди БШКнын жетекчилигине айтып, чара көрүүнү сунуштап келет. Ал 5 октябрда толкуган элдин талаптарынын бири болгон БШКны таркатуу маселесин колдоп, кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Бирок азырынча жогорку кеңеш аны кабыл ала элек. Булак Назарньюс Чекит KG. Света Тойгонбаева айтымчы, Садыр Жапаров жана анын тобу Сооронбай Жээнбековду 2 ай кетирбей турса болмок. Анын жолунда 2 чоң тоскоол болдук. Айтымчы Света Тойгонбаева президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров тууралуу пикирин айтты. Садыр Жапаров Кыргызстан үчүн көп нерсе кыламын, элдин ишенимин аткарамын, иштеймин деп аракет кылып жатат. Өзүнүн жан дүйнөсү таза, бирок ден соолугу каратышы керек. 2 чоң маселеден адашпашы зарыл. 2 нерседен жаңылыштык кылбасын, элге көп убада бербесин. Жакын арада бир мамлекет менен сүйлөшүү жүргүзөт. Тилекке каршы булардын арасында бийликтегилер 3 топко бөлүнүп кетти. Өзү оор жолдорду басып келген Садыр Жапаровдун жолдору аябай ачык деп айтпаймын. Душмандары көп, ашыкча кетпеши керек. Бирок бул кишинин саясаттан кетиребиз деген топ пайда болду. Этият болбосо душмандары бат эле чалып коет. Болочокто президент болбойт. Садыр Жапаров жана анын командасы Сооронбай Жээнбековду 2 ай чыдап кетирбей турганда чоң ийгиликке жетишмек. Ал тургай өзү президент болуп калганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Эми андай мүмкүнчүлүк болбой калды. Садыр Жапаров өзү премьер-министр болуп, Жээнбеков президент болуп иштей бергенде жакшы болмок. Бир аз шашып кетти.
Эми сагызгандан сак болбосо өзүнө, жанында жүргөндөр кас болуп чыга келет, деди Садыр Жапаров тууралуу Света Тойгонбаева. Булак Назар Ньюс, Чекит KG.